Assalamu alaikum. Bugün sabahımız Word 2010 tekstik redaktörüne arnaladı. Bu sabahta biz Word 2010 tekstik redaktörünün interfeysi menen tanışabız. Andan keyin Word tekstik barakçalarını parametreleri jana andagı menüler katары menen tanışabız. Anda sabahımızda başlayalım. Biz Word tekstik redaktörüne kiriş üçün birinci кезекте пускка киребиз. Пускка киргенде biz все программа дегенден Microsoft Office деген папканы табабыз. Ошол папканы басканыбызда бул жерде Office пакетке тиешелүү болгон баардык программалар бар. Ошонун ичинден biz Microsoft Word 2010 деген иконканы басабыз. Бизге өзүңүздөр көрүп тургандай ушул Microsoft Office пакеттин ичиндеги Word текстик редактору ачылды. Эми Word текстик редакторунун интерфейси дегенде биз нени түшүнөбүз? Жакшылап көңүл буруңуздар. Көңүл бурганда мен негизинен ошол кыймылдап турган стрелка бул курсор деп аталат. Бул курсорга кайсыл жерде мен көрсөтсөм ошол жер туурасындагы сөз кетип жаткан болот. Демек ушул кыймылдап турган стрелка бул курсор. Курсор эгерде бизде Word'тун баракчасынын ичине кирсе, бул текстик формага айланат. Бул жана таякча формасы болот. Демек, сабагыбызды баштасак, анда интерфейси дегенде эмнени түшүнөбүз? Биринчи интерфейси дегенде биринчи интерфейстин биринчи катарында, биринчи сапта турган катар менен таанышабыз. Биринчи кезекте бул эң биринчи баш сөз сапчасы дейилет. Бул жерде бизге документтин аты жазылган болот. Бул жерде документ 1 Microsoft Word деп турат. Андан сырт бизде ушул эле интерфейстин сол жагында бир канча баскычтар турат. Мисалы үчүн биринчи турганы Word'тун иконкасы, андан кийин сактоо, андан кийин вернут дейт, андан кийин печаттын немеси, андан кийин бул жерде просмотр печат деп турат. Андан кийин автотекст киргизилген. Эми булар панель быстрого доступа деп коюлат орусчасыга. Кыргызчасыга алганда бул терезени тез башкаруу баскычтары деп аталат да. Эми оң жагында болсо ушул интерфейсте терезени төмөн жакка түрүп коет. Бул жерде свернут окно деп турат, анан бул чоңойтат жана кичинертет. Бул жерде ушул терезени жапчуу баскычы бар. Эми сиздер менен азыр сабактын башталышында дагы бир нерсени айта кетсем, бизде көпчүлүк бардык эле менюларыбыз, бардык эле сөздөр бул жерде орус тилинде жазылган. Ошондуктан ар бир иконканы же ар бир баскычты айтканда кыргызчага которбой эле орус тилиндеги болгон кандай көрүнсө ошону колдонсак жакшы болот. Эми караңыздар, экинчи катарда, экинчи сапчада, мына экинчи катарда бизде монол турган ушул курсор көрсөтүп жаткан бардык катар бул менюлар катары дейлет. Менюлар катарында мисалы үчүн файл, главная, вставка, разметка, ссылка, рассылка, рецензирование, вид деп менюлар катары болот. Андан кийинки катарда мына көрүп турасыздар, бул мындай калганда панель инструментов дейлет, инструменттер панели. Бирок ар бир инструменттер панели менюлар катарындагы кайсыл менюда турган болсо, ошол менюга тиешелүү болгон инструменттерди же болбосо функциялардын иконкаларын чыгарып койлот.
Misal үчүн карасаңыздар, главный деп турса, главный менюсуда өзү мына карасаңыздар, мына бир өзүнчө вкладка. Мына бул жерде сызыкча менен бөлүнгөн. Бул жагында экинчи вкладка. Мына бул жерде үчүнчү вкладка, мына бул төртүнчү вкладка келинген, анан бешинчи вкладка. Демек, менюнун главный менюда бизде 5 вкладкадан турат. Анан 5 вкладканын ичинде ар бири вырезать, копировать, вставить деген биринчи вкладкада турат. Андан кийинкиде шрифттерди өзгөртүү, размерин өзгөртүү, андан кийинкисиде ошол баракчада жайгашуудун ордун өзгөртүү, андан кийин немеде стиль, кайсыл стилде жазылат, андан кийин табуу, өзгөртүү, заменить жана баардыгын белгилөө деген вкладкалардан турат. Андан соң ошондой эле ар биринде өзүнчө вкладкалар бар. Мисалы үчүн вставкада дагы өзүнчө коюуга керектүү болгон баардык функциялар. Ар бир функциянын өзүнүн иконкасы бар. Эми биз бул жерде иконка дегенде нени айтып жатабыз дегенде бир суроо туулат. Бул суроого иконка дегени ошол баардык функцияларды кандайдыр бир белги менен көрсөтөт да, ошол белгилердин баардыгыны жалпысынан иконка деп коет. Мисалы үчүн мына караңыздар, рисунок иконкасы, фигуралар иконкасы, диаграмманын иконкасы, таблицанын иконкасы да. Демек, астыга таблица жазылбай, үстүндөгү сүрөттүн өзү коюлган болсо, демек биз түшүнөбүз, бул таблица экенин. Ошондуктан ар бир жалпысынан иконка деп коебуз. Андан кийинки разметка страницы дейлер. Бул ошол беттин өлчөмдөрүн түшүндүрөт да. Ошентип ссылка, рассылка, рецензирование, вид деген менюлар бар. Андан сырт кийинки сапта бизде мынандай сызгыч формасында болот. Бул линейка деп коюлат. Линейка. Бул өлчөмүн билдирип турат. Андан кийин келгенибизде биз мына азыр турган курсорубуз турган орун бизде рабочее поле деп коет. Бул иштөө талаасы. Кыргызча которгондо рабочее поле деп коет. Ушул жерде биз иштейбиз. Андан кийин асты жагында бизде андан кийин акыркы немебиз, сапчабыз бизде мына асты жагындагы сапча. Астындагы сапча бизде биринчиден ушул жерде ушул баракты интерфейстин абалынын көрсөтөт. Абал сапчасы. Бул дегени, мисалы үчүн азыр караңыздар, страница биринчи номерде турат, канча сөздөн турат, кайсыл тилде жазылып жатат, проверка прописанияны текшерип жатабы, анан кайсыл разметкада турат, ошолордун баардыгынын кандай өлчөмдө, мисалы үчүн 160% үнүндө турат. Демек, ушул бизде азыр көргөзүп өткөндөрдүн баардыгы Word 2010 текстик редакторунун интерфейси деп аталат. Эми кийинки функциябызга өтө турган болсок, биз айттык, кийинкисиде биз айттык, ушул Word текстик редакторуну параметрлери менен таанышабыз деп. Параметрлери дегенде биз каяктан алабыз? Биринчи, ушул интерфейс ачылгандан кийин файлга киребиз. Файлга кирип туруп, ушул жерде параметры деген баскычы бар, иконкасы. Ушул мына параметры дегенди басканыбызда бизде Word текстик редактор өзүнчө бир терезече ачылат. Терезеченде ушул Word'тун параметрлери жазылган болот. Мисалы үчүн жалпы параметрлер колдонуучунун интерфейсинин параметри деп коюлат. Бул жерде баардыгы жазылган. Мисалы үчүн караңыздар, показать мини панель инструментов при выделении деп. Белгилегенде
мини кичүү болгон панель инструменттердин панелini көрсөт деген. Аны выключи динамический просмотр дейт. Динамикалык көрсөтүүдү күлчат кылыш керек деп. Эми караңыздар, ушул жерде мындай белги турат. Мындай айтканда петичка. Эгерде петичка койсок, ушул иконка бизде иштейт. Петичка койбосок, бул жок болот. Андан кийин световая схема дейт. Бул световая схема дегенде бул жерде серебристый деп берип койгон. Эгерде муну биз черный же синий кылсак да боло берет да. Мисалы үчүн синий кылып туруп окей десек, бизде не болот? Биздин интерфейсибиздин схемасы көк болот да. Кайра мына караңыздар, параметрде ушинтип өзгөрсө болот. Андан кийинки бөлүкчөсү экран дейт. Экранда биз нелер туруш керек? Бул жерде көрсөтүп коюлган. Өзү ар бир функцияны аткарганда аны бөлүктөргө бөлүп койгон да. Мисалы үчүн параметр отображения страниц кандай формада туруш керек. Андан кийин жанагы всегда показывать эти форматированные на экране дегенде, дайым көрсөтүш керек дегенде мына иконкалар көрсөтүлсө, эгерде биз ушул жерде текст жазганыбызда муну кийин карап чыгабыз. Эгерде знак абзацовду кое турган болсок, демек бизде ар бир знакты көрсөтөт. Анан скрытый тексттерди көрсөткүлө десе, скрытый текстти көрсөтөт. Ушинтип настройка кылабыз. Анан правописанияны караш. Биз өзүбүзгө керектүү формада карайбыз да. Эми бул жердеги правописание бардыгы да көрсөтүлгөн. Андан кийинкиси мисалы үчүн сохранение дейт, сактоо дейт. Сактоодо ушул жерде бир немеге көңүл жакшыраак буруш керек, автосохранение дегенге. Эми сиздин абалыңызды караш керек. Эгерде биз автосохранениени каждый 10 минутта дейт. Биз ушуну автосохранениени каждый 2 минутта деп койсок да болот. Себеби дегенде, эгерде биз 2 минутта да автоматтык түрдө биз жазып жаткан документ сакталат. Эгер 10 минутта болсо 10 минутта сакталат. Эгерде биз жазып турган учурда кандайдыр бир компьютерибиз өчүп калса, кээ бир себептерге байланыштуу, ошол акыркы 10 минутта 2 минутта койсоңуз 2 минуттанын аралыгы гана сакталбай калып, калгандары автоматтык түрдө сакталган болот. Ошондуктан ушу автосохранениеге көңүл буруш керек. Андан кийинкиси биз ушул документибизди сактаганыбызда автоматтык түрдө каерге сакташыбыз керек деген маселе бар. Мына караңыздар, мисалы үчүн обзор дегенде бизде автоматтык түрдө немеге документиге сакталат. Мои документиге. Эми ушуну кааласаңыздар, биз мои документи көпчүлүк учурда ушундай учурлар көп кездешет. Эгерде биздин компьютерибизде вирус кирип же кандайдыр проблемный маселе болуп калса, бизде ошол дискти форматировать кылышка туура келип калат, эгерде системаны алмаштыруу керек болсо. Ошондуктан жакшы документтерди мына башка дискке, ошол система жайгашпаган башка дискке өзүнчө бир папка ачып коюп, ошол папкага сактала турган болсо, автоматтык түрдө сиздин документтер ошол папкага сактала берет. Ушундай немелер. Андан кийин язык дейт. Языкта өзүңүздөргө белгилүү болгондой, биз орус тилинде болгон тилди колдонобуз. Андан кийинки немеде бизде кыргыз тили, англис тили бардыгын установка кылып койсок болот. Андан дополнительный дегенибиз бар. Эми дополнительный дегенде бизде көпчүлүк учурда сиздерге керек болгон формасында мындай бир неме бар. Эгерде бул жерде показывать содержание документа дегенде көпчүлүк учурда мына показывать границы текста деген жок болот. Птичка коюлбаган болот. Ошон птичка койсоңуздар, бизде мындай бир биздин рабочий полянын границалары көрүнөт. Бул дегени биз ушул эки границанын ичинде гана жазабыз. Сырты бизде пустой поле болот. Бош тала болуп калат да. Биз жана параметрди белгилегенибизде мына белгини дайым көрсөтсүн деп койдук эле. Ошондуктан бул дайым көрсөтүлүп жатат.
эгерде муну өчүрүп кое турган болсок, анда биз файлга кирип, параметрге кирип туруп, анда биз көрсөтүлүп турган мына знаки абзацев дегенде биз койгон белгибизди алып койсок, анда бизде ошол көрсөтүлбөйт. Мына караңыздар, жок болду. Эми мына границанын көргөзгөндүн максаты не? Эми бул границаны көрсөткөн биз кайсыл жерден кайсыл жерге чейин жазып жатабыз, бизде канча сырткы тала же болбосо сырткы поле калышын биз алдынтан билебиз да, көрсөтүп турулат. Эми дагы бир керектүү болгон учурга көңүл буруш керек. Бул жерде мындай бир настройка лента деген бар. Настройка лента деген бар. Бул жерде ошол биздин Word текстик редакторунда колдонулуучу баардык функциялар бар. Эми карасаңыздар, мына выбрать команды дегенде часто используемые команды деп турат. Бул дегени көбүрөөк колдонулуучу командалар, функциялар. Эгерде бизде ушул Word текстик редакторубузда кандай командалар барлыгын билгибиз келсе, ушул бөлүкчөдө мына төмөндө карайган иконканы басканыбызда контекстный меню чыгат. Ушул жерде контекстный менюда эгерде все команды десе, демек бизде баардык Word'то болгон командалар чыгат. Демек бул ушунча команда же болбосо мындай айтканда ушунча функция аткаруучу аткарат да, ушундай функцияларды аткарат. Эми булардын кандай кереги бар деген маселе болот да. Бизде мына караңыздар, панель быстрого доступа деп турат. Панель быстрого доступта мына көрсөтүп турган терезече мына сохранить, отменить, вернуть, быстрый печать, просмотр и печать, автотекст бизде быстрый доступта турат. Быстрый доступ деген биз башында көрсөтүп өттүк, биринчи сапта турган мына катарды айтабыз. Ушул жерде панель тез иштөө панели болот. Ушул жерге биз керектүү болгон функцияларды чыгарып койсок ыңгайлуу болот. Биз Word менен иштегенде, мисал үчүн алганда, кандай болушу мүмкүн? Макростор менен иштеш мүмкүн, же болбосо найти дегенде караш мүмкүн. Открыть, сохранить дегенде бир кандай немелер бар, стилдер. Ошону чыгарып койсо болот. Мен азыр өзүмдүн немеме мына автотекстти киргизип койдум. Себеби дегенде автотекст темасын өткөндө буну сиздерге жакшы түшүндүрүп өтүп кетем. Эми караңыздар, мисалы үчүн караңыздар, мына все команды десек, бул жерде баардык командалар бар. Ушул командалардын ичинден биз кайсыл функцияны көбүрөөк аткарабыз дегенде, мисалы үчүн вокруг рамки деген бар. Ушул функцияны же команданы биз панель быстрого доступка коюш үчүн муну белгилейбиз да добавить дейбиз. Добавить дегенде бизде мына панель быстрый доступка кошулат. Анан окей дегенибизде бизде караңыздар, бул жерде кошулду. Вокруг рамки. Бул дегени сүрөт же болбосо сүрөттөлүштү жайгаштырганыбызда ошонун тегерегинде болот жазуулар. Демек биздин иштөөбүз ушул параметрге карата иштөөбүздү өзгөртүп алсак болот экен да. Эми урматтуу окуучулар, ушул менен биздин сабагыбыз Word текстик редактору менен тааныштыруу сабагы аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.